Арыбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө эс алуу күнгө карабастан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу передачасы сиздер менен болмокчу, андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу программабыздын коногу ким десеңиздер, элден чыккан элдик таланттарыбыздын бири, обончу, ырчы жана кыргыз элибизде кызмат кылып жүргөн элибиздин эрке баласы Саттаров Кубан мырза болмокчу. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Ардактуу аталар, апалар, агалар, эжелер, жезделер, жеңелер, атпай жалпы кыргыз журт. Бардыңыздар амансыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Кушубак кутман күнүңүздөр менен. Чоң рахмат. Ар дайым чай үстүндө сырдашуу телеберүүбүздө залкар инсандарыбыздан баштап ошо элибизден чыккан таланттарды ар дайым конок кылып чакырып келебиз. Сиздер менен бирдикте өнөрүн тартууламакчы. Андыктан эл ичи өнөргенче деп коет го. Анан элден чыккан таланттарыбыздын бири мынакей бизден Кубан агабыз бизде конокто. Ушул чыгармачылыкка кандай жол менен келип калдыңыз? Чыгармачылыкка мен өзүм негизи кичинекей чагымда эле ырдадым да. Биринчи классымда садикте жүргөн убактан баштап эле ырдап калдым. 5-класска келгенде аккордеон кармадым, эч ким үйрөткөн жок. Өзүм эле баягы туба салык менен эле ошол кармап аккордеондо аракет кылып үйрөндүк. Мектебибизде жакшы кружок бар болчу, чоң. Музыкадан берген агайыбыз, Курманбек деген агайыбыз ошо чоң кружок уюштуруп окуучулар арасында. 5-классыман баштап ошол кружокто болдум дагы, аккордеонду ошо өзүм үйрөндүм. 9-10 класста келгенде ошол өзүм эркин ойноп, даярдантып, агайга жардам берип, кружокто ошо агайдын оң колу болуп, ошондон баштап 11-класска чейин орто мектепти аяктагы чакта ошол үйрөнүп калдык толук. Андан келип эле ошо азыр Каштан Ерматов атындагы институт болду окшойт. Ошол кез Муспет колледж болчу. Ошол колледжге тапшырдык музыкальный отделенияга, бирок эми тилекке каршы шартка байланыштуу аны бүтө алган жокпуз, аягына чыга алган жокпуз. 1 жыл окуп эле анан таштадык. Андан кийин ошол бир ошо 2000-жылдардын ичи жана живой музыка менен кафелерге коюп калды го. Жана Ямаха клавиша менен живой музыка. Ошол жерде бир балдар менен таанышып калып, ошо живой музыка менен иштеп жүрдүк. Аппарат кармап музыкант болуп жүрүп, чоң тамадалар менен иштешип калдык, тойлор башталып калды. Ошентип эл кыдырып жүрүп эле ошол тамадачылыкка өттүк. Үй тойлорду көбүнчө алып бара баштадык, аккордеонду ойногонго карап эле. Эң негизгиси өзүңүздүн каалооңуз менен. Менин каалоом менен эле да, башка жумуш. Аккордеон үйрөнүп калган экенсиз да. Анан кандай мезгилдерде сиз айтып атпайсызбы өзүңүз обон жаратам депчи? Сизге кандай мезгилдерде обон йохон деп коет го кыргыз элинде? Обон жаратасыз. Обон жаратуулар бул эми ар кимге ар кандай го. Бирөө атайын отуруп негизи иштейт да. Кээ бирөөнө жана илхом келет деп коет го. Бул илхом деген бар нерсе. Кай жерде жүрбөсүн баягы келип калышы мүмкүн. Кайсы момент, кайсы учур болбосун. Мага ошол кээде түн ичинде уктап атканда деле түн ичинде келет, бир кайрыктар келип калат. Азыр жеңил болбодубу, жана диктофонду, телефон диктофонун ала коюп, ошол кайрыкты түшүрүп калам дагы, 1-2 кайрык эле болот. Анан отуруп алып, ошо аккордеон менен иштейм. Отуруп жазам. Кандай жаратасыз? Эң биринчи бир мен өзүм ошо обонду чыгарамбы, чыгарбаймбы өзүмө деле мындай көп аракетим деле жок болчу да бул. Анан биздин Жумгалда Байыш Табалдиев деген агай бар экен. Ошол Саяк уруусунун гимни деп ыр жазып койгон экен. Ал группалар бар эмеспи биздин? Ар жердин өзүнүн группалары. Анан биздин ошо жумгалдыктардын да группасы бар, ошого келип калыптыр. Анан ошону окуп көрсөм эле бир кайрыктарга келип калды. Иштеп чыгып ошо Саяк уруусунун гимнин иштеп чыктым. Андан кийин эле ошо 2022-ден баштап башталды. Апакем деген ырды чыгардым.
Атакем деген ырды чыгардым. Сөзү дагы өзүңүзгө таандык. Сөзү дагы ону дагы өзүмө жубайыма деп чыгардым. Досторго бар сүйүү жөнүндө бир эки чыгарма, андан кийин ошол өзүбүздүн мен өзүм ошол Нарын областына караштуу Жумгал районунун кулунумун. Жумгалым деген ырды да жараттым. Ага Кудай буйруса жазында, июнь айында, жайында экен, июндун 20-ларында ошо клип тарттык. Анан кичине ошо өзү даяр болбой атат, клиптин баары даяр болду, бир аз ошо убакыт сааты чыкпай атат экен буйруса. Ошо эл оозуна алынып калган обондоруңуз барбы? Эл оозуна ошо тарай деле элек го, алына элек. Көп эле ошол жана тар чөйрөдө, тойлордо ырдабасам көп чоң сахнага чыгып аткара элекмин чындыгында. Ончу деп калдыңыз, ушул эми сизден жалаң гана бүгүнкү биздин коногубуз болуп келген соң өзүңүздүн гана ырларыңызды угалы, кандай дейсиз? Макул анда. Ата бул Асказой эне борундагы булак арасында уул кыздар күйүп турган шамчырак дейт го. Асказой эч качан урабасын дейбиз. Борундагы булак соолубасын, арасында шамчырактар өчпөсүн. Ошо ирети менен алсак, бул Атакем экинчи чыгармада чыккан, экинчи чыгарма болчу, бирок Алгачкы чыгармаңыз? Алгачкы чыгармам Апакем болчу да. Анан неме аталарды аттап апаларга өтпөй эле, анда Атакемди аткарып берейин азыр. Атакем деген чыгармам. Ташыркасам өрүйдөн турасың жөнөп, насаатың айтып жакшылыкка болосуң дайыма себеп. Адал иш менен убай тартып биз үчүн азап чегесиң, өзүң таласың өрдөп барасың, өмүр деген деңизден айдап кемесиң. Атакем менин акыл айтып эркелетип кысат бооруна, Атакем менин жашоомдо жарык кылган чырак жолуна, Атакем менин тилеп жүрүп тартуу кылган бизге өмүрдү, Атакем менин кен атамын өзүң салган чыйыр жолунда. Күн нурун чачкан зор аламда турасың жарык нур болуп, миң болуп дастан кабыландай караның кайрат сүр болуп. Асыл Атакем карундагы калканым, кынымда кылыч, ден соолукта жүр, узак өмүр сүр, оорубастан арабызда дайым бир болуп. Атакем менин акыл айтып эркелетип кысат бооруна, Атакем менин жашоомдо жарык кылган чырак жолуна, Атакем менин тилеп жүрүп тартуу өткөн бизге өмүрдү, Атакем менин кен атамын өзүң салган чыйыр жолунда, кен атабыз өзүң салган чыйыр жолунда. Деп чыгарып койду. Атакем менен кен атамын өзүң салган чыйыр жолунда. Эң сонун жүрөккө жетчү жакшы чыгармалардын бири экен. Кудайым буйруса ушул өмүрү узун болсун чыгармаңыздын. Рахмат. Кыргыз элибизде из калтырган чыгармалардын бири болсун. Рахмат. Эң сонун экен. Обондоруңуз оголой берсин. Чоң рахмат. Андыктан ушул Атакем, Апакем деп ушул жакшы обондорду жаратып келе жаткан экенсиз. Анан ушул өзүм үйрөнмөм деп атпайсызбы аккордеондучу? Анан сизден кийин дагы үйрөнөм дегендер шакирттериңиз барбы сиздин? Кызыгып
Сизди атайын үйрөнөм деп ээрчип келип үйрөнүп отуруп чыдагандар жок, бирок аябай кызыккандар көп да. Кызыгып үйрөнсөм болобу, үйрөтө аласызбы дейт. Анан мен негизи чындыгында айтам, эгерде бул жолго түшө турган болсоң, аккордеон ойнойт элем, ырдайт элем дей турган болсоң, негизи чындыгында окуш керек да. Бул окуу баягы тактык. Баягы өзүңдүн талантыңы, Кудай таалам берген талант менен, шык менен өзүң үйрөнгөн тубасалык жөндөн бул башка. Бунда өзгөчөлүгү бар негизи. Слухка байланыштуу. Анан экөөнү ошо тубасалык менен, жөндөм менен окууну сөзсүз айкалыштырыш керек экен. Ошондо бир жакшы жыйынтык болот. Анан ушул чыгармачылыкта ырга кызыгып, аккордеон ойногонго кызыгып калганга эмне себеп болду сизге? Же ушул ата тектен келгенби сизге? Менин кимдер инструмент ойногон? Атам тараптагылар дагы өзүмдүн бир туугандарым, чоң бир туугандарым. Ошо өзүңүз айткандай тегибизде ошо ырчылар болгон окшойт. Төкмөлөр болгон окшойт. Ошо менин улуу агаларым айтканына караганда, ошол ата тарабыман дагы, апам тарабынан да бар. Апам тарабынан элге билесиздер, аттын кашкасындай таанымал болуп жүргөнүнө Сталбек Бактыгуловду билесиздер да. Ошол кишинин жубайы ошол менин апамдын бир тууган сиңдиси Сүйөн Кубатова болот. Жана көптөгөн чыгармаларды жазып, анан өзгөчө казактарга жаккан чыгармасы Жалгызмысың билесиңер да. Ошол сыяктуу көптөгөн жакшы чыгармалары бар. Ушу күчтүү жазуу жагынан ошо кишилердики окшойт да. Обончулук жагы биздин ата тек жагы окшойт. Чыгылып кичине айкалышкан окшойт да экөө. Албетте, баягы аккан арыктан суу ичет деп сизде ата тегиңизде бар турбайбы чыгармачылыктагы? Бар, түпкүлүгүндө эле. Мен өзүмдүн ошо бир туугандарым бардыгы 7 бир тууганмын мен. Азыр 4 эркек, 3 кыз, ошонун бардыгы менден улуулары, менден кийинкиси ошо эң кичүүсү бирөө эле да. Мага чейинкилери бүт ошо кыздар дагы, эркектери дагы бүт комуз ойноп, комуз менен ырдаган. Бүт. Анан азыр өзгөчө күз мезгилде, той мезгилде кыргыз элибизде жакшылыктар көп болот эмеспи? Анан убактыңыз болбой жатса керек, жакшылык тойлордо кызмат кылып жүрөсүз. Кудай кут кылсын, ошо кыргыз элибизде, ошол ар дайым ала тообузда, мекенибизде, Кыргызстаныбызда жанагындай биз тойго барганда тамашалап айтып коелубуз. Ылайым бой болбой той эле болуп турсун депчи. Анан тойду кыргыз баягы өзгөчө күзүндө чындыгында ушундай бир күнүгө ушундай болуп калат. Бир биздики баягы эрке балалык кылып тоюн тейлеп бериш үчүн бир күндө бир эле той алабыз да негизи. Анан кээ бир учурлар болот, ушу бош учурлар болуп калат. Ошондо бир 3-4 жерге барып ырдап, көңүлдөрүн таап, конокторун аракет кылабыз. Канча мезгилдерде жүрүп атасыздар, бирок ошо тойдо бир кызыктуу бир мезгилдер болот го, учурлар. Эрке бала болуп жүрөсүз, аккордеон ойноп барып калып атасыз тойлордон. Анан ушул кызыктуу мезгилдерден бир айтып берсеңиз. Кызыктуу учурлардан көп эле болот. Эске келбейм го, мына тозулар. Кызыктуу учурлардан көп эле болот. Ошондон бирөөсүн ошол эсиме келген бирөөнү айтып берейинчи. Биз ошол жана куда тозобуз. Азыр билесиздер да, тиги куда тозгондо жаңы келип, чай ичип, дасторконго бата кылып, андан чыгып, анан сырттан эки тарап кылып тааныштырып, анан күйөө баланы сырттан жеңелер алып келмей, кызды үйдөн сырга салмай, анан куда ошол жерден алып келген жана кыздын калыңы деп коет го, ошону тапшырмайлары, анан кудагый болсо кызга сырга салмай бар да. Анан бирөө ушу кудабыз, келген кудалардан бирөө алып келген калыңын тиги ошол бири-бирине кийит кийгизишип атып, сырттан эле болгон. Ошол биздин тойдо болгон окуя. Кийит кийгизип атышып, анан тиги тебетей кийгизет кудага. Тебетей кийгизсе мен ой муну унутуп калбайын деп тебетейдин жанагы ички кырына калыңын салып коет да унутуп калат.
Анан баягыны бере келгенде эле таппай калат. Тууду калың жоголду болуп эле калды. Биз болсо бер жакта баягы күбүр кээ бирөө күлүп атат. Ошо алып келбейли үйүнө калтырып коелу жок деп атат окшойт депчи. Баягы эмне болсо да ошо болсун, ай кой, баягы акча табылат. Бизде көңүл табылбайт деп баардыгыбыз отурдук. Аябай жакшы отурушту, жакшы кызмат кылдык. Эң аягында ошол алып кетип атып, тебетейин алса тебетейдин кырында экен да. Өзүнүн тебетейин, жаңы Кудай кийгизген тебетейин алып кийип, анын кырын анан тигини коюп унутуп калыптыр анан чуп кетерди, анан айтып атпайбы. Сүйүнчү дейт Кудасы, эмне болду десе, калың табылды депчи. Элдин баары күлдү да ошол жерденчи. Кой кызды узаталы деп келин алып кетели деп. Кыз табылганы жакшы болуптур да. Ушул жерге мен өзүм кыстарып коюп турмун, башында унутуп калыптырмын деп кечирип койгула деп. Ошондой учурлар көп болот. Ар дайым ушул кызыктуу күндөрүбүз көп болсун. Эми ушу ата жөнүндө жакшы чыгарма аткарып бердиңиз. Анан апа жөнүндө Апаны аткарып берейинби? Эми алыста биз баягы айыл элет жеринде төрөлүп өскөн соң ата энелер айылда калат. Биз өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, мектеп бозогосунан уясынан учуп чыккандан кийин өзүбүздүн келип, борбор калабызга келип эмебизди таптык да, баягы жолубузду таап, анан алыста жүргөн, ошо айылда жүргөн апаңды сагынасың да, ошол сагынычтан келип чыккан апа экен деген чыгарма. Бул дагы Кудай буйруса эми элге может тарайт, Кудай буйруса ордун табат деген ойдобуз. Аткарып берейин. Түн коюнун түйшөгүп негедир уйкум кача, терезеден телмирип толгон ай нурун чача, саат өтпөй тунжурап тиктеймин теребелди, сагынычтын санасы жүрөгүмдү эзип жатат. Алыстасың апа экен, мен дагы өзүңдөн алыстамын. Тирүүлүктүн түйшүгүн артынып ал жолдо жарыштамын. Сагынасың апа экен, мен дагы өзүңдү сагынамын. Күтүп мени жол карап турарсың азыр дагы. Таңдаттым, шашылып жөнөдүм айылыма, тез жетсем деп ашыгып төрөлгөн байырма. Ак сүтүңдү эмизген апа экен, зор деңизсиң, жетим азыр сүзөйүн мерим толгон кайыгына. Алыстасың апа экен, мен дагы өзүңдөн алыстамын. Тирүүлүктүн түйшүгүн артынып ал жолдо жарыштамын. Сагынасың апа экен, мен дагы өзүңдү сагынамын. Күтүп мени турарсың алдыңа жайып нанын.
сағынасың апакем мен дағы өзіңді сағынамын күткендірсің мен азыр гүл қармап жаныңдамын мен азыр гүл қармап жаныңдамын. Эң сонун чыгармалардын бири экен. Ар дайым ушул апаларга болгон сагынычтар өмүр бою тарабайт экен. Анткени эне бул жарак дүйнөгө алып келип бизди мынакей кандай жашоо тартуулап атат. Апаларга арнаган чыгармалар негизи кыргыз элибизде көп. Сизге дагы чыгармачыл ийгилик, сонун чыгармаларды жараткан экенсиз. Эми алдыда келечекте максаттарыңыз кандай? Ушул обондорду жаратып атасыз, анан обондорду жаратып туруп эле капчыкка салып алып эле жүрөйүн деп атасызбы, же клиптерди тартып элибизге кандай деп коет, элибизге тартуулап мындай бир жашасын дейсизби чыгармачылык? Чыгармаларга эми Кудай буйруса, мен өзүм ушу тойлордо жакшылыктарда жүрөм да, анан эми баягы буура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы, туура сүйлөгөн жүргөнгө жакшы деп ар кандай тамашаларды айтасың го. Антпесең болбойт. Тамашалар баягы анекдоттордун баары, күлкүлүү окуялардын баары эле ошол эл арасынан эле чыгат. Анан мен өзүм дагы ошол жагына көбүрөөк басым жасайм. Тойлордо дагы мындай эфирдегидей серьезный деле эмеспиз да, чындыгындачы. Анан мен өзүм ошо тойлорго барганда айтып калам. Ырларымды өзүм чыгармаларымды аткарарда ошо. Меники ошо 40ка чейин, баягы 40ка чейин мээде ырдан башка деле эчтеке жок да негизи чындыгында. Ыр менен келгенбиз, анан 40ка чейин ошо ырдап жүрүп 40тан кийин 40 жашка келгенде илхомдор келип баштады окшойт да. Ошол ырларды жаза баштадык. Анан эми Кудай буйруса ошол жаралып, атайын жаралып, бышып калган чыгармаларды бул атакемдин дагы, апакемди дагы ошол иштеп аранжировкаларын Жаныш Момунов агай бар. Чыңгыз Жеңгиз деген иним бар, аранжировщик, голос жазган. Ошолор менен бардыгын иштеп даярдап койгонбуз. Тойлорго барганда мен ошо ресторанда, тойканаларда ырдап калып жүрөм. Жумгалында бүткөн, ошо жумгалында атайын ошол клип кылып тарттык да. Эми колуман келишинче ошо аракет кылып, ошо клиптерин тартып, элге жөнөтүп коелу деп атабыз. Анан өзү ээлерин таап алат да бул ырлар. Сиз да айтып калдыңыз го, кийиминге обон жаздым депчи. Анан ошол жергеңизде ырдалып жүрөбү кийим? Кимни тарай элек ал. Чыга элек, анын дагы аранжировкасы ошол быйыл эле бүттү. Биздики мындай экен, бул чыгармачылыкка келгенде чыгармачылыкка бир бош болуш керек экен. Биздеги мисалы ошол баягы аны да кылбасаң болбойт. Тойдон бир күн тойго кетесиң, эртеси келип чарчап жатасың. Бүрсү күнү дагы башка жумушуңду бүтүрүш керек болуп калып, көп убакыт бөлө албай. Ошол жумуш бүтпөйт. Оокат бүтпөйт кыргыздын. Анан ошо өзүңүздүн чыгармаларыңызды аранжировкалап, акырынан клип тартып, даярдап келе жатам деп атпайсызбы? Анан сизди мындай спонсор кылган инсандар барбы? Бар. Жок, спонсор кылгандар бар. Мен спонсор кылган. Мени негизи колдогондор өзүмдүн бир туугандары, мындай морально баягы дух берип колдогондор, өзүмдүн жалпы досторум, классташтарым, андан тышкары шеринелеш досторум бар. Бардыгы билет алар. Баягы шеринелеш достор материальный жактан, ошол акча жагынан колдогон өзүмдүн ошол Кадыржанов Тарел деген эң жакын кичинекей 7-классыбыздан баштап чогуу өскөн, классташ болуп, чогуу чоңоюп, анан кандос болуп чоңойгон ошо досторумдун бири, жакшы досторумдун бири өзү ошол кичине бизнесте жүрөт да. Кыргыз көмүрдө, Кара Кечеде ошо өзүнүн фирмасы менен элге зор салым кошуп атат. Ошол Кадыржанов Тарел, анын бир тууган агасы бар, Курманалиев Талай байке. Ошолор ошо клипке основном ошолор жардам берди. Акчалай көтөрүп берип, мындай кыл, тигиндей кыл деп жол көргөзүп, ар дайым колдоп турат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол Талай байкеге, Тарел досума, мен жалпы классташ досторума, бир туугандарыма, шеринелеш досторума бардыгына ыраазычылык. Мени колдоп турушат бардыгы.
Убакыт учкан куш экен. Мынакей билинбей убакыт келип жетти. Анда сизге кенен микрофон берейин. Ошол ыраазычылык айта турган инсандарыңызга ыраазычылык. Кудай буйруса, биринчиден 7 канал жалпы жамаатыңыздарга миң мертебе ыраазычылык. Ушундай көптөгөн көмүскөдө жаткан чыгара албай же мүмкүнчүлүгү болбой же убактысы болбой аткандарды ушинтип чакырып, өнөрлүүлөрдү алып келип, убакыт бөлүп, жарым саатпы, 15 мүнөтпү, 1 саатпы жол ачып бергенге ар дайым көмөк көргөзүп келатасыздар. Бардык жамаатыңыздарга 7 каналга ыраазычылык. Экинчиден менин өзүмдүн үй бүлөмө, өмүрлүк жарым балдарыма, бир туугандарыма, жалпы досторума, классташтарыма, анан жалпы кыргыз элибизге, жерибизге, мамлекетибизге бир өнүгүүнү, өсүүнү, жакшы жашоону каалайм, бейкут жашоону. Биздин кыргыздардын келечеги Кудай буйруса кең деп элестетем да. Биз деген Европаны туурабай эле коюшубуз керек. Биз деген Азияда мындай болуп атат же тиги мамлекетте тигиндей болуп атат деп эле коюшубуз керек. Биздин кыргыз деген өзүбүздүн атыбыз бар. Ата бабаларыбыз жакшы жерде ала тоону таштап кеткен. Кыргыз бойдон калып, кыргыз бойдон жашасак эң улуу дүйнө жүзүндө эң улуу калып болобуз. Андыктан кыргыз элибизге, ала тообузга тынчтык, бейпилдик. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик сизге. Сизге да чоң рахмат. Оолоп, ошол кыргыз элибизге жайылган жакшы чыгармалардан болсун. Алтындай убактыңызды бөлүп, ушул биздин алтынай коногубуз болуп келип бергениңизге чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйруса, эмки эфирде клиптериңиздер да келип калат деген эзги тилек менен. Эмки эфирге Кудай буйруса чакырып койсоңуздар, ошол дагы жакшы чыгармаларды да, клиптерди алып келип Кудай буйруса тартуулайт. Чоң рахмат жалпыңыздарга. Ардактуу телекөрүүчүлөр, билинбей убакыт келип, мынакей бизде чай үстүндө сырдашуу программабыз аягына келип жетти. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.